Biz берүүбүз алда карай улантабыз, кадырман телекөрүүчүлөр, таңман ай берүүсү өзгөчө сапарына алда карай улантат. Биз менен катарлаш болуп туруңуздар. Жана бүгүн биздин студиябызга сонун таланттуу жаш красавчик коногубуз келип калды. Ооба, жаш таланттуу дизайнер Арзубек Аманов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Фотостудияга кош келипсиз. Менен Арзубек кош келипсиз. Маанайларыңыз кандай? Бары жакшы. Эң сонун ака өзүңүздүн татынакай эмгектериңиз менен бизге келип отурасыз. Кандай көздүн жоосун алган сонун татынакай кийимдер. Баса белгилеп айта кетчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кыргыз шоу дүйнөсүндө жүргөн эстрада жылдыздарыбыздын бардыгынын татынакай ушундай көйнөктөрүн дал ушул мыкты коногубуздун, каарманыбыздын колунан жаралат десек туп-туура болот. Келиңиз Арзубек мырза, кандай келип алдыңыз? Бары жакшы, чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эртең мененки маанай жакшы? Албетте жакшы. Негизи дизайнерлик кесипти бизде көбүнчө Кыргызстанда болобу, негизи эле айымдар көп аркалашат го. Сиз бул кесипке кандайча келип калдыңыз? Алгач сөздү ушундан баштасак да. Негизи көпчүлүк кесиптерди карап отуруп, мындай өз кызыкчылыгыма көбүнчө көңүл бурдум деп ойлойм. Тандагам өкүнбөйм, негизи азыркы учурда заман талабына ылайыктуу кесиптердин бири деп ойлойм. Баракелде. Ушул кийимдерди, мисалы үчүн, атайын буйртма менен тигесиз, ар бир ырчыга жолу, ар бир сиздин кийимиңизге кийимдин ээсине деп койсок болот, өзүнчө бир башкаларга окшогон бир дизайн ойлоп табуу сизге канчалык деңгээлде кыйынга турат? Бир дизайнды же болбосо бир кийимди тигүүгө канча убактыңыз кетет? Командаңыз барбы? Кандай иштейсиз? Изилемелерди кайсыл жактан аласыз? Келиңиздер. Ар бир адамдын өзүнүн табити болот, өзүнө жараша стиль болот дегендиктен. Менин оюмча, көйнөктөрдүн өзгөчөлүгү ошол адамдардын дагы өзүнүн табитине жараша болот деп ойлойм да. Ошондуктан мага келген кардарлардын көпчүлүгүн өзүнүн каалоосуна жараша негизи жасап беребиз. Кездемелер көбүнчө бизде мен бир эле кандай десем, сапаттагы кездемени колдоном деп айта албайм. Мен деген Кытай болобу же болбосо оригинал түрүндө Дубай болобу же ошолордун бүт баарын келген кардардын каалоосуна жараша жасап беребиз. Эң сонун, баракелде. Жакшы. Азыркы учурда мисалы соц тармактардан биз баарыбыз эле көрүп жүрөбүз, соц тармактардан көрүп жүрөбүз. Негизи эле жылдыздардын кийимдерине мисалы алар ушул Арзубек Амановдуку деп белгилеп келишет да. Анан кайсыл учурдан бери ушул эстрада ырчылары менен иштеше баштагансыз? Анан кийин эң алгач кайсы топ менен иштешкенсиз? Азыр телекөрүүчүбүз байланышка чыгыптыр. Телекөрүүчүбүздү кабыл алалы, андан соң суроого жооп беребиз. Келиңиздер. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Биз сизди угуп жатабыз. Балага мен айта турган суроом бар эле да. Келиңиз. Ошол ырчыларга кийим кече тигип жүрөм дейт. Кайсы жылдардан бери ошол тигип берип жүрөт. Анан бул идеялар каяктан келет, бул кайсыл жактан табат, каяктан изденет деген суроом болуп атат да. Жакшы. Же үстүнөн дизайнер барбы, же өзү ойлоп табабы, ошого берген суроо. Менин суроомо да жооп, Мен Кыргыз-Орус славян университетинин өзүнчө бир ушул дизайн кесибинин адиси болом. Ошол жакта бүткөнмүн. Дизайндар өзүмө таандык, жөн гана ушуну ишке ашырууда менин өзүмдүн командам бар. Ошол командамдын колдоосу менен ушул ишти аркалап келебиз. Шоу бизнес чөйрөсүнө негизи киришип калганыма болгону 2 жылдын жүзү болду.
тагыраак айтканда профессионалдуу түрдө бир жыл аралыктары деп айтсам болот. Студияда жаап жаш эле мырза болуп турат да. Негизи эле мына ушул кесипке, мына ушул ишке киришип калганыңызга канча убакыт болду? Негизинен эле аралашып калганыңызга? Мен өзүм ошол университетти 2016 жылы бүткөм. 2016 жылы бүтүп, андан сырткары башка чет мамлекеттерде жеке курстарды бүтүп келгем. Ары бери билим алып олтуруп, жок дегенде профессионалдуу түрдө айтканда эми эле бир жыл жүзү болуп атат. Баракелде. Бул жөндөм, бул талант, орустар айтканда дар ар бирге эле бериле бербейт да. Мисалы, сиздин талантыңыз дал ушул деп айтсак болот экен, баарыбыз көрүп турабыз, телегөрүүчүлөрүбүз дагы байкап турат да. Анан бул нерсени окуп эле өздөштүрүп үйрөнүп алса болот бекен, же үй бүлөдөн дагы балким апаңыз дагы чебердир, таасирлери болду. Же ушул тармакта, ушул сферада сизди наставник деп коет го, баягы устатыңыз ким ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Көпчүлүктөр айтышат, негизи бул чөйрөдө сени колдогон адам барбы, же болбосо үйүңдө тигип иштеген аялдар барбы, же түрткү болгон бирөөнүн кандай десем ушул өнөр бар да. Бирок айтып кетерим, менин үй бүлөмдө эмес, жөн гана айтканда тууган уругумда деле бул кесипти аркалаган адамдар жок да. Менин жөн гана кызыгуумдун негизинде ушул кесипти тандап алдык. Баракелде. Мынакей Айжан, сиздин эмгегиңиздин бирөөсүн ченеп атат, э? Негизи эле фасону кандай аталат? Анын негизи эле көйнөктү кандайдыр бир көйнөктүн фасонун ойлоп табууда идеяны кайсыл жактан аласыз? Башка дизайнерлерден болобу, же болбосо баардыгы тең өзүңүз идеясы өзүңүзгө таандык? Негизи көпчүлүк дизайнерлер жакшы идеяны анан модалуу чыгыш үчүн дүйнөлүк көз карашка дагы көңүл бурушат. Дүйнөлүк мода деген сөз бар. Жогорку дизайнерлер кандайдыр бир моданы ойлоп чыгарышат. Анын негизинде биз өзүбүздүн фантазиябызды кошуп, жаңы өзүбүздүн почеркибизге ылайыкташтырып ушундай работаларды чыгарабыз. Фасондор, стилдери ар кандай. Мен көбүнчө ушундай наряд стилине көңүл бурам, мындай караганда ар кимдин фигурасына жараша болот да. Ал эми фигура деп калдыңыз. Мисалы, мына менин колумда турган көйнөктү кандай мүчөдөгү айымдар кийсе болот, кандай өң келбетке жарашат? Айжанга жарашат болду экен ушул көйнөк. Мага жарашат. Бул көйнөк негизи бою узун кыздарга жакшы жарашат, анткени ичиндеги юбкасы кыска да, мындай айтканда, анан көкүрөктөрү деле ачык. Бою узун. Бою узун, анан өзүнүн фигуралары келишкен кыздарга көбүнчө жарашат го деп ойлойм. Жакшы. Бизге телегөрүүчүлөрдөн WhatsApp аркылуу дагы билдирүүлөр келип атат. Мынакей сизди башка дизайнерлердин идеяларын туурайт деп айтышат дейт. Бул суроого кандай жооп бересиз келесиз? Бул суроо жакында эле болуп өткөн бир скандалдуу окуядан кийин пайда болуп баштады деп ойлойм. Негизи менде сиздер айтып кетип аткандай, менде деген кардар бар. Кардардын кыялын орундатыш керек. Ошол тууралуу эле мага келген кардардын кыялын орундатуу максатында мен башка бир дизайнердин работасын кылганга туура келди. Ошонун негизинде эле ошондой сөздөр чыгып кетти. Мен өзүмдүн жөн гана жекече чыккан кийимдерим адамдардыкына окшошпойт деп ойлойм. Жакшы. Кадырман телегөрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтөлү. Бизде конокто жаш, таланттуу дизайнер, стилист Арзубек мырза отурат. Андыктан суроолоруңуздар болсо байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 сандары жана ошондой эле WhatsApp аркылуу дагы билдирүүлөрдү узатсаңыздар болот. 0772
98-70-07 сандарында WhatsApp арқылы билгелерді узатыңыздар дейли. Ооба, студияда конокту Арзубек Аманов. Өзүңүздүн дизайнерлик үйүңүз дагы бар да. Мына Арзубек Вонама деп аталат да. Вонама бул биз түшүнүгүбүзчө Амановдун тескерисинче которулган. Бул идея кандай келип калган? Өзгөчөлөнүү, Өзгөчөлөрүнү албетте дүйнөлүк брендтерге жакындоо деп айтсам дагы болот. Көбүнчө ойлонуп отуруп ушул фамилиям аркылуу эле чыксамбы деген кыялдарым бар болчу. Бирок менде деген жөн гана Кыргызстандын сферасына ылайыкташкан аталыш керек эмес болчу да. Мындай дүйнөлүк брендте угула турган сөз керек болчу. Ошондуктан башка бир эле сөздү албастан өзүмдүн эле ушул аты фамилиямдын ортосундагы келип чыккан жаңы аталыш болду. Кулакка алгандуу сонун дүйнөлүк бренд буюрса. Ооба. Телегөрүүчүбүз дагы байланышта бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутматыңыз менен. Аты жөнүңүз ким? Атым Жазгүл. Жазгүл келиңиз. Мен Арзубекке суроо берейин дедим эле. Арзубектин көйнөктөрүн, тиккендерин ушул Инстаграмдан көрөбүз да. Анан мисалы көбүнчө ушул жаш кыздар кийип жүргөнүн көрүп атабыз. Анан мисалы улууларга дагы тиеби, чоң айымдарга мен мисалы апама тиктирип берейин дедим эле да. Анан азыркы бул студияда турган кийимдери канчадан канчага чейин прокатка берилет, же болбосо сатып алганы канча сомдон башталат, ушу бааларын билейин дегем. Ырашык беребиз. Мынакей телегөрүүчүлөрүбүз WhatsApp аркылуу билдирүү жазып атышат. Арзубек жылдыздар кийген көйнөктөрдүн баасы канча депчи кызыгып. Келиңиз, улуу муундагылар үчүн дагы барбы деген суроо болду окшойт, бааларын сурашты. Мендеги кардарлардын, клиенттердин көпчүлүгү орто муундагы, ачык айтканда. Бирок биз деген мага келишет улуу муундагы 70 жашка чейинки эжелер деле келишет. Анын өзүнүн өң келбетине, боюна, фигурасына жараша биз жакшы бир келишимдүү көйнөк тигип бере алабыз аларга жараша. Бирок менин өзүмдүн кандай десем жекече брендке чыга турган көйнөктөр бул жаштарга арналган көйнөктөр болот. Мырзалар үчүн дагы кийим кечилер тигилеби деген мисалы үчүн суроолор жаралып атат да, же жалаң гана кыздар үчүнбү депчи? Жок, негизи азыркы учурда мен шоу бизнес менен көбүнчө алекмин. Шоу бизнестин кандай десем, мырзалары болобу, жылдыздары болобу, 50% кыздар болсо 50% мырзалар. Ошондуктан мырзалардын дагы образын жаратканга даярбыз. Дагы бир суроо бар эле. Баалары кандай деп карапайым калктын капчыгына ылайыктуу же жылдыздарга ганабы деген сыяктуу суроо. Бул сурооду азыркы учурдун талабы десем болот да. Көпчүлүктүн суроосу ушундай болуп атат. Ар кимдин капчыгына ылайыкташкан сумма болот. Анткени ошого жараша биз кездеменин кандайдыр бир баалуулугуна жараша чыгарып бере алабыз. Баракелде амнеке. Дизайнерлик үйдө азыр болсо балдарды дагы тарбиялап жатасыздар да, мисалычы. Анан ошол дүйнөлүк деңгээлге чыга турган дизайнерлер, негизи эле дүйнөлүк деңгээлге чыксак болобу биздин дизайнерлер азыр? Ушул балдарыңыз тууралуу, өзүңүздүн окуучуларыңыз тууралуу дагы кетип калып берсеңиз. Бизде негизи таланттуу кандай десем, ушундай адыскөй адамдар көп, бирок анын ага түрткү берип, колдоо көргөзгөн адамдар аз. Ошондуктан менин ушул чөйрөгө аралашып келе жатканымда мага деген түрткү бере турган, жардам бере турган адамдар аз болгондуктан ушунун негизинде мен чыгып келе жаткан жакшы бир таланттуу ушундай дизайнерлерге колдоо көрсөтүү максатында ушул өзүмдүн мектебимди ачкам. Бул мектепте азыркы учурда 4-чү потокту кабыл алган атабыз. 1-чи, 2-чи тайпадагы окуучулар уже жакшы ийгиликтерди жаратып келет. Жаратып башташты. Себеби алар жөн гана студент, бирок
ушул 3, 4, 5 курстарды менин мектебимден окуп бүткөндөн кийин ошол акыркы курстарды кыйналбастан өзүнүн идеясын жакшы берип, жакшы дипломный защиталарды кылып, кандай десем, ийгиликтерди жаратып анан бүгүнкү бизде Арзубек мырза темабыз аябагандай кызык, рахмат айтуу күнү экен бүгүн. Сизге да келип бергениңизге рахмат айталы. Анан эң кызыгы мындай суроо да. Ырчылар мынакей жылдыздар менен иштешип атасыз. Жылдыздарга эмгектериңизди тартуулагандан кийин жылдыздар кантип сиздерге ыраазычылык билдирет, кандай рахмат айтат? Рахмат азыркы заманбап рахмат айтуу кандай, методдор кандай, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Балким конверт таштап келет рахматтын ордуна. Келиңиз. Негизи мен айтып кетпеймин, чтоб ырчылар жөн гана келип эле тиктиришип, кандай десем, башка брендтер бар, башка жаңы чыгып келе жаткан дизайнерлер бар, өзүнүн көйнөктөрүн ушул жылдыздарга реклама болуш үчүн белекке беришет. Бирок менде деген андай метод башымдан өткөн, бирок азыркы учурда өзүнүн капчыгына жараша, өзүнүн стилине жараша биз тигип беребиз. Өздөрү кубануунун негизинде жакшы ыраазычылык сөздөрүн айтып келишет. Ушундай сөздөр. Азаматсың Арзубек деп мынакей сизге ыраазычылык билдирген, ийгилик каалаган тилегөрүштөрүбүз аябагында көп болот. Жогоруда дагы бир топ билдирүүлөр болуп өттү. Ыраазычылык билдиребиз Арзубек сизге, рахмат айтабыз. Атайын татынакай эмгектериңизди көтөрүп келип, сонун маек куруп бергениңиз үчүн бар болуңуз. Чоң. Сиздерге да чоң. Ийгиликтерди каалайбыз. Ийгиликтерди каалайлы. Сиздер дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө ушундай татынакай айымдарга кайрылып өтөлү. Татынакай кийимдерди тиктирип, ушундай татынакай көйнөктөрдү кийгиңиздер келсе, Арзубек мырзага түз кайрыла берсеңиздер болот экен. Биз болсо биз программабыздын сапарын алдыны көздөй улантабыз. Мыкты музыкалык чыгарма жаңырсын. Everybody